Саламатсыңар балдар. Кыргыз тили сабагын өтөбүз. Эжекеңер Абдуллаева Айнура. Бүгүн кыргыз тили сабагында өтүлгөн темаларды кайталоо максатында тесттер түзүлгөн. Ошол тесттерге туура так жооп берүүгө аракет кылган. Бардыгыңар эптер ручкаңарды алып, белгилеп отурууга даярсыңарбы? Анда баарыңарга ийгилик каалайм. Биринчи суроо. Сүйлөмдүн кандай түрлөрү бар? Жөнөкөй жай. Туура эмес. Белгилүү суроолуу. Туура эмес. Демек сүйлөмдүн үч түрү бар. Жай, суроолуу, илептүү. Азаматсыңар балдар. Жай сүйлөмдүн аягына кандай белги коюлат? Ойлонуп көргүлөчү. Үтүр. Туура эмес. Илеп белгиси. Туура эмес. Демек, жай сүйлөмдүн аягына чекит коюлат. Кайсынысы суроолуу сүйлөм? Биз бүгүн тоого барабызбы? Биз бүгүн тоого барабыз. Биз бүгүн тоого барабыз. Биз бүгүн тоого барабызбы? Кезектеги суроого көңүл бурабыз. Таалайбек бак отургузууга атасына жардам берди деген сүйлөмдүн ээси кайсы? Жардам. Туура эмес. Берди. Таалайбек. Азамат. Таалайбек бак отургузууга атасына жардам берди. Ким жардам берди? Таалайбек жардам берди. Сүйлөмдүн ээси. Сүйлөмдүн ээсинин асты кандай сызылат? Bir түзүл сызык менен, эки түз сызык менен, толкун сызыгы менен. Сүйлөмдүн ээсинин асты бир түз сызык менен сызылат. Сүйлөмдүн баяндоочу асты кандай сызылат? Bir сызык менен, толкун сызык менен. Демек, сүйлөмдүн баяндоочунун асты эки сызык менен сызылат. Заттын атын билдирген сөздөр сүйлөмдө баяндоочу болсо, кандай суроолор берилет? Кандай кайсы? Эмне кайсы? Ким эмне, кимдер эмнелер? Заттын атын билдирген сөздөр сүйлөмдө баяндоочу болсо, ким эмне, кимдер эмнелер деген суроолор берилет. Сүйлөмдүн баяндоочу кайсы? Кара чыйырчык бакка конду. Бак. Туура эмес. Кара чыйырчык. Туура эмес. Сүйлөмдүн баяндоочу конду. Жакшы. Кыймыл аракетти билдирген сүйлөмдү баяндоочу болсо, кандай суроолор берилет? Кыймыл аракети. Кана ойлонуп көргүлөчү. Демек, кыймыл аракетти билдирген сөздөр сүйлөмдө баяндоочу болсо, эмне кылды, эмне кылып жатат, эмне кылат деген суроолор берилет. Азаматсыңар балдар. Кийинки суроону карайбыз. Сүйлөмдүн баяндоочу ээнин эмнесин билдирет? Сын сыпатын, санын иретин. Экөө тең туура эмес. Сүйлөмдүн баяндоочу ээнин кыймыл аракетин, ал абалын билдирет.